Рыскелді Чиновикич, мынакей социалдық тармақтарда, интернет айтыңдарында сізді издегендер, сізді жоқтағандар көп болып атат да. Рыскелді Чиновикич, Рыскелді Мамбеков ушул жогорку кеңеш сессияларында активдүү болуп, көп сүйлөп, бардык маселелер боюнча өзүнүн позициясын билдирчү болчу. Бирок акыркы убактарда негизги саясий маселелерде, айрыкча экс-президенттин кол тибестигин алуу маселесинде добуш берүүгө катышкан жок. Экс-президенттин билдирүүлөрүнө байланыштуу өзүнүн позициясын, пикирлерин билдирген жок. Эмне себептен андай болуп атат деп, сиздин ушул позицияңызга түшүнбөгөндөр көп болуп атат. Сизди каяка кетти дегендер болуп атат. Анан кийин ошол элдин, коомчулуктун ошол айткан деген жазгандарына биз да кошулуп, анан ошол чын эле Рыскелді Мамбеков акыркы убактарда эмнеге мындай кандай бир активдүү болбой кетти, көрүнбөй кетти деген суроолорго жооп алуу үчүн ушу сиз менен маектешели деп отурабыз. Чын эле акыркы убактарда эмнеге мындай дайынгыңыз чыкпай кетти? Сөздү ушундан баштасак. Рахмат. Эми көпчүлүк чындан эле ошондой суроолорду бөлүп жатканын мен өзүм деле көрүп отурам, билип отурам. Анткени мен дагы ошо социалдык баракчаларыма массалык маалымат каражаттар аркылуу ошо мени билип көргөн адамдар, тааныштар аркылуу издеп калган. Эми мен эч жакка деле кетип калган жокмун. Көпчүлүк эл билет болуш керек. Мен 1-июндан баштап 4-июнга чейин Чаткал, Алаука, Аксы, Токтогул, Үчтүрөк райондорун кыдырып чыктым. Андан кийин келип Казакстандагы шайлоого байкоо салганы Түркманын комиссиясынын курамында ошол жакта 4 күн назар салып келдим. Ал келгенден кийин кайта Алмамбет Насырканович менен жумгалды болдум. Кече жакында кайрадан Токтогул, Кетмен төбө, анан кийин Кара Көз шарчасына Гестерге барып жолугушууларга, эл менен болгон жолугушууларга катышып келдим. Бирок жогорку кеңештин акыркы жыйынында өзгөчө Ажонун кол тибести, экс-президенттин кол тибестигин алуу боюнча жыйынга катышпай калганымды, андан кечеги митингге да катышпай калганымды, мурдагы митингге да катышпай калганымдан ушундай сөздөр пайда болуп кетишти. Негизи мен жоголгон жокмун. Эл арасында эле жүрөм, эл менен жүрөм. Эми бул жөнүндө маселе көп. Мен өзүм жакында гана кече гана ушу ооруканадан чыктым. Бир аз эски ооруларымды эмдеп чыктым. Анан бул жөнүндө мен өзүм дагы ушу жылды жыйынтыктап, саясий сезонду жыйынтыктап айтып турган көп нерселер бар эле. Бул эми көп маек болот. Буну мен ошол эмкиде болбосун, же болбосо эртеңкиде айтып берсем жакшы болот. Бирок мен ошо больницада жатканда, ооруканада жатканда ошол бир жакын агам бар эле, акын агам бар эле, айылдаш агам бар эле, Тургунбек Бекболов деген акын. Ошонун китебин дагы бир сыйра карап окуп чыктым. Анан ошол жазган ырлары эмнегедир күндөгү саясаттын, алып бурушкан саясаттын ыргактарына, багытына дал келип аткандай да. Мен эми маекти мырлар ушу эртең берейин, кененирээк маек кылып берейин. Бүгүн болсо ошол акын Тургунбек Бекболовдун 2 ырын окуп берейинчи. Мен ошону туура көрүп турам да. Үзүлгөнүн көргөндө кишендердин өзгөрөбүз эми деп ишенгенмин. Белгисиз бир өлкөгө айлангыча болгум келген менин да кишөңдөнгөнүм. Бийлик тийди капилет кененинен, байлык тийди ашыкча керегинен, сатмай жутмай башкага акыл жетпей ата журтту кетирди кемелинен. 2-3 жылда эл кетти жакырланып, үн катпадык, өкүрүп бакырбадык, алдым жуттум амал көй шылуундарга, күйүп турду күндөп түндөп жашыл жарык. Тартмак милдет турмуштун убарасын, ар ким алат өзүнүн шубагасын, бакытты да менчиктеп алышмакпы, төрүн эмес көргөзбөй улагасын. Өрдөк жоктун бийлери чулдук болуп, ак үй гана айткан сөз чындык болуп, онто ыйла бакыргын дүлөй дүйнө олтурушат төбөңдө кулгуп коюп. Башкарууда баягылар, бийлигине бийлетчи таягы бар. Унутпасак экен эй бурадарлар, башталыштын бүтүүчү аягы бар. Өлкөбүз бар өзүбүз көңдөй бойдон, өзгөрбөдүк, өзгөрүү келбей колдон. Көмөлөнүп барабыз каякадыр, көзүбүз бар көкүрөк көрдөй бойдон. Ажы алмашты, эч нерсе өзгөрбөдү, калып калды кусалык көздөрдөгү, түндүк менен түштүккө бөлүп салган түркөйлүгүн бар бекен сезгендери. Же болбогон кеп сөздү козгодумбу, боорумалап
алам ийилип кош колумду, басар жолдон адашкан ата журтум боздогумду келтирет, боздогумду деп бул ырды ошо акын Турдунбек Бекболотов агабыз ушул 2007-2008 жылдар жазып да. Анан ошодон кийинки эле ырыдагы бүгүнкү болуп жаткан ыймансыздык, мыйзамсыздык, саясаттагы алып бурушкан агымдарга дагы төп келет экен да. Даба барбы деген ыры бар экен. Мыйзам бүгүн буйлананган төбелең, акчалуулар менчигине ээлеген, төрдү чанып төбөбүздө олтурган төрөлөр көп, төө деп айтсаң бей деген. Калп айтуудан алышканбы мелдешип, кара күчкө кыйкырышат элдешип, сурап көрчү аста оозуң кайсы деп чычайышып, мурундарын көргөзүп. Карасаң эй, каны жаны бирдигин чырмалышып алган байлык бийлигиң, ак алкымдын кабыргасы кайышат, көтөрө албай ата журттун түндүгүн. Ордо тарап чүкө болуп чертилип, кыргыз жери кемит улам кертилип, очорулуп онтоп жатат мекеним, омурткасы оңбогондой мертинип. Келди кезек керегине жарасын, күтөт элим азыркынын манасын, тамырыбыз куурап кете электе, табалуучу аюгунун дабасын. Жаралгандай жегенге жалаң эле, алам эле деп жүрүп анан эле жырткыч болуп кетипсиң, жыла салгыр ишиң жүргөн ошондой заман эле. Заман эле деп коем, заман эле, заман эмес тапкан жол жаман эле, шылымдарга шыбага болуп өлкө, жашап келе жатат эл араң эле. Турмуш өзү келтирип кезегиңди, берип коет эртелеп эсебиңди, арттырарың эмнеге бул дүйнөгө, ажаткана толтурган тезегиңби деп. Анан бүгүнкү күндө элдин чындан эле мындай арасында бүлүк кетип, ошол эки ажыбыздын эрегишинен экономикабыз өлүп, элдин бийлик көргөн ишеними өлүп, эл ыңкылап менен ынтымактын ортосунда турат да. Анан ошого бул ушул акын агабыздын бир падышалар деген жазган ыры бар экен да. Ошону укпайбы мага бирок эл укса болду да. Ошондо мынтип жазып атат да. Падышалар тарыхты билишпейби, жомок көрүп же көзгө илишпейби, эптеп эле бийликке жетип алып, эртеңине түкүрүп жүрүшпейби? Падышалар тагында сыйкыр барбы, шыбышты угуп укпаган кыйкырганды, туюктардан жол издеп жүрбөсүн деп туулгандан канаты кыркылганбы? Калптын басар жолуна чынды төшөп, падышалар көтөрбөй сынды дешет. Жакырлардын терисин сыйырып алып, жакындарын чапандуу кылды дешет. Калк башынан өткөрүп не заманды, жер одарып кырылды, же таланды, коктулардан жыйылып кайра чыккан, туугайлантып алышып жеке адамды. Эл көтөрсө ошентип падышаны, так үстүндө тайраңдап калышабы, кумарына бийликти мас болушуп, бүгүнкүсүн эртеңи таанышабы? Падышалар бек болсо убадага, элин салбай түйшүккө уарага, калыс жана адилет өкүмдарлар калган окшойт жомокто уламада. Ачкөз жалак падыша элим дебейт, элим деген падыша элин жебейт, сөөгү сөпөт болсо да кылым өтүп, падышалар күнөөсү жеңилдебейт деген ыр саптары менен аяктагым келип турат. Анан эми кенен маекти мен эртең келип берейин.